Урматтуу кыргызстандыктар, мен бармын. Директор айтты, что ушу анасынын ордунда мен балам болбойт. Айтсаңар, 2 күндөн бери балам уктабайт. Рекетчилик, салык салуу, баягындай мыйзамсыз бир аракеттерди жасоо. Он его ударил, она схватился за грудь и потихоньку присел и потерял сознание. Кече билип атабыз, мурда күнү, что баланын токмоктогон урган, умар үч бала турган. Бул кандай санак? Сиздер окуучулар эмес, рекеттер жакын турбайсыздар. Айрый турган жериңерди айрыйбыз. Бул маалыматтарды негизи инспектор биле жүргөн. Эмне үчүн жашырып жаап жүргөн? Ошол мезгилде тез жардам келип, баланы карабай кетип калды деген суроо бул коюлушу керек. Тез жардам кызматы кеткенден кийин, баланы ооруканага алып баргандан кийин канча саат, 12 саат ошол жерде кароо, 18 саат кароосуз калып калгандыгы тууралуу. Ошол эле учурда окуяны билген билим берүү кызматкерлери маалыматты жашырдыбы, жашырбадыбы, ал өзүнчө укуктук баа берилиш керек ошол моменттерге. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мен бармын. Ошол көптөгөн катталуучуларым суроо салып, акыркы учурларда абдан мындай коомчулукка чыкпай калдың, эмне себеп болуп атат, сенен ушул берүүлөрүңдү күтүп атабыз деген суроо талаптар абдан көп. Мына ушул маселелерге бир катар жооп берип коюуну туура көрүп атам. Урматтуу мекендештер, мына Бишкек шаардык кеңешине эл өкүлү кылып тандап, шайлап, добушуңуздарды бергенден кийин, өзүңүздөр билгендей, буга чейин ушул абдан көп кайрылуулар болуп, ошол эле учурда мына Бишкек шаардык кеңешинин ишмердүүлүгүндө дагы абдан көп баягыдай кагаз иштери, жыйындар, өзүңүздөр билгендей Бишкек шаарынын бюджетине кабыл алган атабыз. Ал боюнча дагы комиссиялардын отурумдары байма-бай болгондуктан ага даярданыш керек, мындай бир элдерден түшкөн каттарга жооп бериш керек, ошол каттардын жообун, көйгөйлөрүн изилдеш керек, анализдеш керек дегендей бир топ ушундай бир убакытка байланышкан маселелер болгон үчүн биз көп учурда ушундай эфирге чыга албай калып атабыз. Анан отчет катарында ушу ишмердүүлүгүбүздү дагы сиздерге көрсөтүп турууну туура көрүп атабыз. Урматтуу көрөрмандар, негизи эле азыр ушу Бишкек шаардык кеңешине келгенден кийин, эл өкүлү болгондон кийин эле улук баягыдай болбой калды. Улук бир бөлмөдө чалкалап креслодо отурат, же болбосо очойгон бир айлык алып атат дегендер да бар. Бул пикирде болгон биздин мекендештерибиз терең жаңылышат. Биз барбыз. Биз дайыма ушу элдин көйгөйүн, элдин маселеси менен, өзгөчө азыр шаардыктардын маселеси менен абдан алпурушуп аткан кербезибиз. Өзүңүздөр билгендей, Бишкек шаардык кеңеши бул байыртан эле, ушу эзелтен эле эч бир айлыкка, эч бир креслого ээ болгон эмес. Мындайча айтканда, бекер кызмат өтөйбүз. Бизде бир кызматтык бөлмөлөр же болбосо кызматтык айлык маяна төлөнбөйт. Ошондой болсо дагы биз шаардыктардын маселелерин, аманаттарын, жоопкерчиликтерин алгандан кийин бул багытта ишмердүүлүктү жүргүзөбүз. Азыр жүрүңүздөр ичиндеги биздин жыйындын катышуучулары, тийиштүү кызматтын өкүлдөрү дагы күтүп атат.
ичиндеги маселеге бир токтолуп коелу. Негизи ушул мына 72-чи мектеп Жалкычы районунда жайгашкан. Бул жерде абдан көп окуучулар бар. Бишкек шаарынын аймагына карайт. Бишкек шаарындагы ушул муниципалдык мектептердин катарында десек болот. Азыр Бишкек шаарында 121 муниципалдык мектеп бар да. Ошонун баарысын шаардык билим берүү башкармалыгы көзөмөлдөп тескеп турат. Азыр эми бүгүнкү иш-чара ушул мектептеги рекетчилик, салык салуу, баягындай окуучуларга мыйзамсыз бир аракеттерди жасоо аракетин көрсөтөлү деп турабыз. Саңыздар. Бүгін Тизефирде жиын болады деп келгенбіз, медиахаб илгери. Жақсы. Бұл жаққа қатырсақ саңыздар. Саңыздар. Сіз тағып Жанағы анын астында тенесіз сіздер, Қазір біз тийиштүү кызматтардын баарысын чакырганбыз. Протоколдук бүгүн тапшырмаларды берип, ушул өзүңүздөр билгендей баягы жооптуу кызматтар катыныстар тууралуу бүт таанышып чыкты. Ошолго тийиштүү службалардын баарын чакырдык азыр. Ичине кирип эле анда маселени коелу, жооптуу, тийиштүү, күнөөлүү адамдарга баа берилиш керек, укуктук баа көрсөтүлүш керек деген нерсени азыр коебуз маселени. Жүрүңүздөр анда. Ичинен эле айтып бересиздер да, токтолуп. Саңыздар. Рахат Шимбековна, саламатсызбы? Келдиңиздерби, жүрүңүздөр. Саңыздар. Саңыздарбы? Кандайсыздар? Жаштарбы? Все нормально. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Саңыздар. Саңыз. Сіз директор, Жоқ. Урматтуу туугандар, мен азыр Техноплаза дүкөнүндө турам. Эгерде сиздерге тиричилик техникалары кызык болуп аткан болсо, анда мага көңүл буруп турсаңыздар, баарын сиздерге деталдуу көрсөтүп берем. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта кер жуучу машиналардын түрлөрү, дүйнөлүк бардык брендтин формаларын, көлөмдөрүн жана сапаттарын тапсаңыздар болот. Сиздин ашкананын көркүнө көрк кошо турган, сиз каалаган дизайндагы муздаткычтардын сапаттууларын жөндүү баада дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Ошондой эле үйүңүздү жаңы бүтүп, заманбап духовкалардын түрлөрүн издеп аткан болсоңуз, дал ушул Техноплаза дүкөнүнө келүүнү сунуштайбыз. Жалпы эле тиричилик техникалары дал ушул дүкөндө сатылууда. Дареги Чүй 279, телефондору 0774 024 777 номерлеринде. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Өзүңүздөр билгендей, мына акыркы учурларда ушу мектептердеги зордук зомбулук, мектептердеги баягы салык салуу, мектептердеги
коопсуздук маселеси өкүнүчтүү абалга келаткандыгы, токтобой аткандыгы баарыбызды мындай кыжаалат кылууда да. Азыр эми маселеге өтө берели. Ушул мектептин директоруна сөз берели. Окуя кандай болгон, эмне болгон бир катар айтып бериңиз. Birinci Sergenin Perin Kuzmin Natman, Jakubek Natman, соболезнования айтып. Эми мынау бул биз үчүн, мектеп үчүн, мен үчүн дагы текече, мен да апамын, менде да жалгыз кызым бар. Өтө оор жоготуу болуп атат. Эми башынан айтсак, мындай болду. 21 январь күнү саат ушу 9-дан эртеңки 9-дан кийин бул классташка анасынын өзүнүн раматтылык анасынын айтканы боюнча дагы класс жетекчи апасынын айткан сөзү боюнча туалетке чуркап баратып туалеттин ичинен кулап раковинага тийип ошол жерден кулап эсин жоготту деп маалымат түштү мага. Андан кийин анасы 3-чү этажда биздин мед кабинет бар. Ошол мед кабинетке балдар жеткизип, ошол жерден класс жетекчи да отурат, ошол жерде операционный скорый помощьты чакырышты. Анасынын апасын да чакырышты. Апасы келип калды. Анасы да бир жолу айтты, эч ким урган жок деп. Анда скорый келип калды. Скорый врачтар баланын эмелерин көрүп, показателин көрүп, с ним все в порядке. Ну, ударился, потому что болит, потому что ударился. Причин госпитализации нет деп, врачтар өзүнүн заключениясын айтып, врач помощный врачтары алар кетип калышат. Кыз качан билдиңиз? Баланы окуганын качан билдиңиз? Ошол өзүнүн Ошол билсеңиз эмне ата энесине келип ошондой айтканыңыз? Бала гертек чертип айткан жоксуз. Сиз барып туруп больницага баргансыздар, баланы сурап туруп, сиз айткансыз. Бала какасы жыгылды, кабинде кайрылып ичинен ракына тикен деп айттыңызбы? Эм анасынын сөзүн мен айтып атам да. Классный руководитель Айгуля келчи. Мына Айгуля Тимбетовна. Өз кулагымен кандай? Вечером, 21 вечером. Сиз кыскача айта койсоңуз тезирээк. Мен каза болгон баланын атасынан Айтбай Кошманович. Бул мектепте болгон окуя тууралуу 2025-жылдын 1 январында ушу Абдыкерим Сыдыков атындагы 7-класс билим берүү мектебинин ичинде, атап айтканда ажаткан ичинде менин баламы ушул мектептин чоң класста окуган балдары отурмай калышат. Рекет кылат, басып айтып кетем, рекет кылат, налог салат, салық салат. Бул тууралуу инспектор Нурланбек Маматкулов Нурланбек жакшы билет, эжекеси, директор, класс жетекчиси баары билген маалымат бар мен тууралуу. Экинчиден, урган балдар бирле менин баламдын урбастан баарын уруп, бирден чыккыла, бес палево деп сыртка бирден чыгат, камерага түшүп каласыңар деп. Мен Россияда болчу Москвада 22 учуп келдим. Конзамат түшүп келгенде больницага барганда дары-дармектерин алып келип, алек болуп калды, мектепке барам деп. Аңгы жекте 23-24 эжекелер бар деп, эжекелер барганда мен жакшы ойлоп, эжекелерине зияратка келип деп үйүнүп, булардын кыскача айтып берейин. Булардан суроо узатып, мен мектепке барайын дедим эле, камера бар, камераны көрөм десем, эжекелер бире-бирин тиктешип, камера бир жыл болду иштебейт dedi.
Бұл жерде ошол 21 кечиндеси уккан маалыматты булар жашырып атат. Эмне үчүн 24 камера иштебейт жок турду. Силердин балаңар жыгылган, көргөн балдар бар. А тиги балдар болсо бизди коркуткан башка болгон болот. Эжеке тарабынан дагы, чоң класс балдарынан да, инспектор тарабынан да. Инспектор тарабынан да, эжекелер тарабынан дагы туура эмес маалымат чыгарышкан болот. Ата-эненин балдарына сиздин балаңыз калды, көрсөтмө бергеси, тияк класс жетекчиси, бала жүрөгү чоңоюп кеткен, пароксияда көрүлгөн, жакын аралаша болмок. Урган баланын ата-энесин чыгаргандан кийин сиздер эмне үчүн жашырасыздар? Сиздер сүйлөшүп тургула, балага моюна алып тургула. Бул болуп келген дагы деле болот мектеп ичинде. Муну ачык айтып чара көргөн эмессиз мезгилинде. Ошол 2025-жылы 2-январда балам больницага түшкөндө реанимациянын бөлүмүнө. 2025-жылы 4-февралда балам эч ушун жоготуп өзүнө келбей больницага каза болду. Биз баланы доктурлардан сурашып, дарыгерлерден сурашып ошол жерде. Эми мусулманчылык бала ушунча кыйналды, ичим кеспей келет деп өтүнүп, өзгөмө алып барып, сөөгүн бергенден кийин бул маалымат бизге жетип жатат. Кудайга бойлуу деп баланын өлүмүн Аллахтан экен, буйрук экен, тагдыр экен, апасына айткан. Буйрук пешенеге жазылган жерден качып кутулбайбыз. Сабыр деп өзүбүз алаксыз турсак, менин кайынымдын баласы ошол домдо жашайт, биздин домдо. 4-февраль күнү достору бул жерде бар, сыртка барды, достору биздин үйгө барып, кайгырып, баланы жыгылган эмес, баланы урган, биз жанында бар болчу, бизди кошо ургандан кийин ошо урган балдар жетелеп келип бул бетбукка айтсам даа ката кийсин деп айткызбай, апасы келгенде де ошол балдар турган, эжекелери да билет, эжекелер ошол балдардын колуна салып берет, бетбукка апарган деп. Ал балдар мектептен достору менен айтпагыларын эжекеси бул жактан сыртка чыкпасын деп классташ кыздары эмне үчүн анасынын ата-энеси арыз жазбайт, эмне үчүн кайрылбайт, керек органдарга деп өздөрү медиага чыгарабыз деп чыгарганда Инстаграмды директор келип кат экенин айтып, өчүргүлөр немедилендер деп өчүргүзүп, бул кандай шалак? Сиздер окуучулар менен ректорго карап жакын турбайсыздар. Аласаңыздар bir минуттук аудио запись коюп берейин. Açık elle bunu öyle. Açık elle olur. Bir saat özür. Предложение большинства правовые, здесь хорошо, общий мало, общий открытие хорошо. Bunday ma'lumotlar barsa tegishli organlarga beramiz. Эмне деди айтып атпаңызчы? Эмне деди? 500 сом силерге чейин кокпой болот. 2010-жылкы балдар. Буну 2009-да 9-класстын балдар айтып атат. Алардын үстүндө 10-11 класстын балдар бар, агашкан. Бул системаны эжекеси, инспектор баарында маалымат бар, бирок чара көргөн эмес. Убагында биз эжекесинен өтүнүп суранганбыз. Эжекеси маалыматты билсеңиз айтыңыз, урган болсо айтыңыз. Эгер ошол мезгилде эжекеси айткан болсо, балким өтү жазылгандыр. Жак болуп, ички органдардын куйкалап жок кылгандыр. Бизде бир шанс бар. Ошого чейин 15 күн өттү, эч кимиси барбады, эч кимиси кабар албады. Инспектор типа унутуп калдым, робудага кабар бергени 7-февраль бизде инсайт менен рапорт жазылды. Мыйзам неге иштебейт бизде? Инспектордон сурадык. Тиги робудада тербоо абалында допрос кылып аткан жооп берип жатсам, кирди дагы, баланын атасы сиз болосуз деп. Мен тааныбайм, ал жерде иштейбиз деп, ооба мен болом десем, эшикке чыкканда сыртта сүйлөшөбүз, байке тияк. Адам биринчи келгенде таанышканда, адам сапат болсо, ахлагың болсо, кичине болсо да көңүл айтасың да. Сен кандай вариант бар сыртка чыккан? Мен айттым, мыйзам чегинде сүйлөшөбүз. Мыйзам баарыбызга бирдей. Сен билесиң, мектепте камера эмне үчүн иштебей калган, эмне үчүн өчүрдүңөр десек, байке билесиз, президент указ чыгарган ата-энелердин акча топтобош үчүн. Ошон үчүн камера өчтү. А мен айтып жатам,
Kameraga biz akça bergenбиз, берип жүргөнбүz. Эмне үчүн камера ай сайын акча жейби? Bir kamera bir койгондон кийин дайыма иштейт. Биз деле камерада иштеп жүргөн, иштетип жүрөбүз. Эчекеси бул жерде коррупция да бар. Айтпай турган нерселер бар эле. Негизи мен балам школга келгенде сизге жалдырап кандай киргизгениңиз, эртең сизге кандай подарка келген, элдер кандай келген, чөчөгүзгө кандай келген баарын айтты. Рахмат, убакыт албайын, башкаларга сөз берем. Суббота күнү бир адам анасы Коммунчкасы каласы бир Европадан больницага түшүп келди. Биринчиликте сиздерге түшүн кат жазып бердик. Зал чөтүп экиле бала бир ата, бирөөсү сиздин балаңыз dedi да. Хорошо деп почему-то аябай бул эмне болот деп ойлогон эмесмин. Анан кечинде балам сурады, эмне болду, канча бала десем, 6 бала болчу, 8 класстан, 9 класстан 2 бала келди да. Киришкен dedi. Анан мен бул жерден айтарым, бул өтө оор жогопту, мен анасы баламдын өтө жакын досу болчу, бир башкача жакшынакай бала эле. Анан биринчи анасы чай деген үчүн сознание жоготкон үчүн эле менин балама тийген жок, мисалы үчүнчү. Анан эгер анасы болсо биринчи менин балама тийгенде, где гарантия, что ушу анасынын ордунда менин балам болбойт? Айтсаңар, мен бул үчүн мен 2-3 күндөн бери балам уктабайт. Барып дем салдырып, терезеден үн чыгып тийгибы деп атат да. Мен уккандан кийин аябай шок болуп аткам. Эмнеге биринчи анасы? Анасынын ордунда башка бир бала болсо болмок да, мисалы үчүн. Менин балам болуп калышы мүмкүн болмок да. Мен просто билбейм, эгер мугалимдер билип туруп ушуну жашырып койгон болсо, анда вообще не знаю. Это во-первых. Во-вторых, эми со стороны школы или со стороны девятиклассника биздин балдарга кандай өтө көрсөтүп турган болсо, бул кандай болот? Мен ошого чынында переживаю. Айтсаңыздар, мынакей силовая структура отурасыздар, Минобразование отурасыздар. Сиз айтканда мен да уже Минобразование структурасында иштейм. Бирок ушундай болот деп мен дагы бир нерсени айтайын, кечинде баламды урушуп берсем, балам 50 сомдон салчыке. Декабрда эле Эмбанга чипер, мама Эмбанга чипер деп калды. Ой, кое турчу десем болбойт. Оказывается, он переводил. Ушул бир 300 сом, 500 сом, 50 сом, элестетсеңер 50 сом. Мына Айкулада 50 сом үчүн бир баланы өлтүрүп койду. Где гарантия ошол баланын ордунда менин балам болбойт айтсаңар? Мен анасы жакшы тааныйм, анасы ушундай башкача бала эле да. Билбейм эми. Представитель школада отурат. Мындан кийин биздин балдардын окуусу кандай болот? Мен за вот это больше переживаю да, чынындачы. Түшүнүктүү. Уулуңузга берсеңиз, уулуңуз. Мен уулума бербей эле коеюн, көрсөтпөй эле коем. Мен бул жаш бала да. Мен деле өзүм көргөн каалаган эмесмин, отуруп ушундай ситуация болгондон кийин мен туруп сүйлөөгө аргасыз болот. Кичинекей бала болуп атат, ал өз ишин кылат, айтат, жазып берет. Окуя боюнча мына балам айтып берсин, бул маалыматты биз кечээ күнү мен билдим, мурда күнү балам айткан, нет, упал, потерял сознание, ему стало плохо, операцию сейчас делать деп айтканда, бул Омардын айтышы боюнча. Анан эмне болду, кандай десе, бирөө утуп эле десем, жок папа деген. Анан бул кечээ билип атабыз, мурда күнү что баланын токмоктогон урган, Омар 3 бала турган, Омар 3-үчү турган, Омарга тийген эмес да, Самат биринчи анасы, Самат анан Омар турган. Омарга тийгенде уже звонок болуп калса керек. Все, сначала расскажу. 20 января у нас была группа друзей. Одному другу, Умару, написал Искендер 50 сом чар деп салып салды. Он сказал, у меня вот есть только 15 сомов, давайте вас в группу добавлю наших друзей. И вот у них тоже попросите. И вот его добавили в нашу группу. Он написал там, вот балдар 50 сом чар перевезенleri ушинтип жазды. А нас не знал, что Искендер находится в группе. Зашел в группу и отправил стикер. И вот из-за того, что он отправил этот стикер, Искендер сказал, почему ты себе так много позволяешь, я тебе шутки шучу. Или вот так он там написал. Он сказал, вот 21 января, после второго урока, все, кто находится в группе, приходите в туалет. 21 января у нас было соревнование, мы сказали, давайте после третьего. После третьего урока мы сначала пошли в подвал, там учитель ПЗН прогнал нас, он сказал, чтобы мы уходили отсюда, у нас урока нет, у вас урока тут нет, он так сказал. Потом мы пошли в туалет. В туалете
из 2009 стоял Бекжан Култаев и Искендер, фамилию не знаю. Вот Искендер начал говорить: вы себе много позволяете, почему так шутки шутите, когда я нахожусь в группе, я старше, у вас должно быть уважение. Вот говорил и резко ударил Анаса вот в область между солнечным сплетением и ребер. Вот он его ударил, Анас схватился за грудь и потихоньку присел и потерял сознание. Потом Искендер думал, что он притворяется, ударил Самата, рядом стоял с Анасом. Его ударил и смотрим на Анаса, он уже чуть побледнел, вот лежит, не двигается. Потом он нам сказал поднять его. Мы его поднимаем в течение 3-4 минут. Мы его поднимали, пытались его разбудить, он никак не встает. Потом мы его подняли, он пришел в сознание и говорит: вот у меня сердце сжимается, балдар. Потом мы говорим Искендеру: что ты его ударил, типа вот так вот. Рядом стоящий Бекжан Култаев, он сказал: кто из вас знал то, что он так болеет? Я сказал: никто не знал. И потом этот Бекжан Култаев ударил меня, потом вот Анас начал плакать, у него побледнело лицо, вот он уже бледный, еле стоит, вот уставший, вот он сказал это Искендер, что мы все по одному выходили из туалета и расходились по урокам. Мы все ушли, Искендер отвез Анаса в медпункт, и вот даже староста класса Анаса, она приходила в медпункт, Искендер сказал ей, чтобы никто не приходил, все с ним нормально. Искендер всех тех, кто хотел прийти в медпункт, посмотреть, что с Анасом, как его самочувствие, он всех прогонял. Не знаю, почему он так делал. Вот у тех, кто там были, у них тоже, вот, думаю, могли были подозрения полиции на этого Искендера. Почему он стоит, почему всех прогоняет, почему сам на урок не заходит. Вот потом вот, это было где-то на 4-м. Болды инем. Чоң рахмат. Түшүнүктүү болду. Эми урматтуу ата-энелер, сиздер да түшүнүп атабыз. Балдарыңыздардан кабатыр болуп атасыздар. Айбек Жакшынбекович азыр өзүңүз күбө болдуңуз. Башка далил, башка фактынын эч бир кереги жок. Кичинекей балдар болгондой айтып бергенге аракет кылып атат. Эми булардын коопсуздугун, бул балдарга эртең дагы бир давление, дагы бир ушундай бир басым кысым болбоштугун өзүңүз кепилдеңиз. Бул жактагы ушул аймактык участкалык кызмат, милиция кызматы күчөтүлгөн тартипте иш алып баш керек. Азыр сиздер кандай иштер жүрүп атат, эмне иштер жүрүп атат, ошол боюнча токтолсоңуз, бул жакта ушул ата-энелер дагы азыр баарына сөз берүүнүн кажети жок. Баарысы түшүнүктүү болду, убакытты үнөмдөйлү. Азыр бул жактан тийиштүү кызматтар сүйлөп берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу угул атабы. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу ата-энелер, мугалимдер, баарыбыз бул жерде отурабыз. Угул атабыз? Эми угул атабыз. Эмдерден баарын эле угуп атабыз, эметип атабыз. Анан азыркы мезгилде ушундай бир окуялар болуп калып атат. Азыр ошону биз териштирип, жумуш жүргүзүп атабыз. Бул тармакта ушунун негизинде биз мына өзүбүздүн Бишкек өлкө кеңешинин депутаттары менен биргеликте келип, ушу маселелерди четке какпай, чогуу угуп, чогуу чечели деген максат мунун баары. Бул окуянын баягы мындай калтырып коюп же бекитип коюш кандай эмес. Ошонун негизинен мына бу жерде Ленин районунун башкармалыгынын жетекчилерин да чакырттым мына бу жерге. Түзмө-түз тергөө кызматын карай турган Нарис Жумалиевич отурат жанымда. Азыр ошол киши эмне жумуш, кандай жумуш алып барып атканын түзмө-түз баягы түшүнүп берет. Сиздер азыр туура түшүнгүлө. Тергөө амалдары жүрүп атат. Анан баарын эметип бербейт, бирок жалпы жөнүндө айта кетет. Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен өзүмдү тааныштырып берсем, Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер
башкармалыгынын башчысынын сотко чейинки өндүрүш иштери боюнча орун басары болом. Бүгүнкү күндө бул айтылып аткан факт боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери башталды. Кылмыш иши Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-бөлүмү менен денеге атайлап оор зыян келтирүү фактысы менен козголду. Бүгүнкү күндө жанагы айтылып аткан көргөзмөлөрдүн баарын текшерүү максатында тергөө амалдары жүрүп атат. Ар бир бала суралып атат, бирок кимиси кандай көрсөтмө бергендиги тергөөнүн купуялуулуна байланыштуу айтылбайт. Бул тергөөнүн жыйынтыгы менен толук маалымат берип алабыз. Бүгүнкү күндө жанагы оору баракчасы, медициналык документтер, история болезни деп коет, история болезньдерин алып туруп, бүгүнкү күндө жанагы сөөктү кароо боюнча эксгумация маселесин чечип атабыз. Эксгумация болгондон кийин соттук медициналык экспертиза дайындалат. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен анын чечими кабыл алынат. Анткени ошол соттук медициналык экспертизада ушундай суроо коюлат. Ошол баланын дене жаракаты барбы? Бар болгон болсо, ошол өлүмүнө себеби барбы, байланышы барбы деген суроо. Ошону эксперттер комиссиондук түрдө карап туруп жооп берсе, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алабыз. Ар бир тергөөнүн жыйынтыктары боюнча биз маркумдун жакын туугандарына кабарлап турабыз, бул тыгыз байланышта болобуз. 9-класстын баласы Юсуф деген бала, балама дагы кысым көрсөткөн 250 сом, 300 сом, 50 сом. Юсуф, алып келип бербесеңер, айрый турган жериңерди айрыйбыз. Бул маалыматтарды негизи инспектор биле жүргөн. Эмне үчүн жашырып жаап жүргөн? Ошол тууралуу дагы буларды дагы жазасын ала турган кылып, мыйзам чегинде аягына чыгып бериңиздер суранабыз. Чоң рахмат, урматтуу катышуучулар, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр кечиресиздер, биз ушул эл үмүтү фракциясына кайрылуу болгондон кийин азыр фракциянын депутаттары да келди. Айдай Баялиевна, анан Нурзат Темирболотовна дагы өзүнүн пикирин бүгүнкү жагдай боюнча айтсын. Саламатсыздарбы? Биринчиден көңүл айтам. Эч ким мындай азапка болбосун. Бирок бул жерде биз орун жашырсаң өлүм ашкере деген нерсени көрүп атабыз. Жана балдар какшап айтып берип атат, ким кайсы жерде турганынан бери. Мен ойлойм, укук коргоо органдары ошолорду эске алып, ар бири өзүнчө сураганда биз азыр ийленде жашай албайсың негизиндечи. Бирок жашыргың келсе жашай алат дегендей. Бирок ушул жерден айтарым, бул окуя аябай жүрөктөргө жетиш керек. Бул ар бир мектепке жетиш керек жана бүткүл республиканын ар бир аймактарындагы маселе көтөрүлүш керек. Биз сөзсүз эле адам өтүп кеткенде барып ушундай жыйындарды кылбай, аны алдын алуу иштерин дагы кылганга аракет кылышыбыз керек да. Анан ушул жок дегенде балдар айтылып атат, аттар айтылып атат, убакыттар айтылып атат. Эми ошонун баардыгы эске алат деп аябай терең ишеничтебиз. Жана өзүбүздүн учурубузда дайыма колго алып, эскертип, жана аягына бир териштирүү иштери жакшы бир чыкканына мүмкүнчүлүк алабыз. Эми баягы муну укук коргоо органдары мыйзам түрүндө кылсын. Негизинде мыйзам иштеген жерде, тартип болгон жерде муну алса болот, сиздер билесиңер. Бирок ошону бир аз кайдыгерлик болуп жаткан нерсе ушул жакын убактарда бүткүл Кыргызстан боюнча бүткөрүлсө аябай жакшы болот деген дагы биздин изги тилегибиз. Учурдан пайдаланып, ар бириңердин убактыңарды бөлүп келип бергениңерге ыраазыбыз. Биз учурунда ошол фракциянын атынан абдан териштирүү иштери жакшы өтсүн деп аракет кылабыз. Себеби ар бирибизде бала бар да. Биз баары бир бул кыргыздар биз бири-бирибизди ушинтип отурсак, биз эли сом үчүн ушундай нерселер болуп отурса, биздин келечегибиз кайсыл деген нерсеге келип калабыз. Рахмат, сөз Айдайда. Саламатсыздарбы, дагы белгилет. Демек, болотун тура айттым. Биз бул жакта баарыбыз ата энебиз. Мындай окуя эч кимдин башыбызга келбесин. Бирок тилекке каршы айтасыз. Алдын ала иштерди кылсак жакшы болот деп ойлойм да. Анан укуктук коргоо органдары мындай адилеттүү иш алып барууну мен дагы талкалап элем. Дагы колдонуп кетейин ошо. Рахмат келип бергениңиздер үчүн. Бишкек шаардык прокуратурасына дагы бүгүнкү жыйындын жыйынтыгы болуш үчүн протоколдук кат жолдойбуз. Ал жактан дагы комплекстүү анализ жүргүзүш керек. Ошол эле учурда тергөөчүлөрдүн үстүнөн кандай тергөө кетип атат, кандай тергөөнү жүргүзүп атат, тергөө иштери кандай уланып атат. Сөзсүз түрдө прокуратура бул боюнча надзорный орган болгондон кийин өзүнүн
чечимин чыгарат, көзөмөлүн жүргүзөт. Бул иш жерде калбай, маселе тууралуу дагы иш кандай уланып, кайсы жерге өнүгүп атат, анын баарысын биз талап кылабыз, тийиштүү кызматтарга тийиштүү суроолорду жолдойбуз. Албетте, бул жерде бирөөнү күнөөлөп, айыптаганга азыр эч кимге укук берилбейт. Аны бир гана өзүңүздөр билесиздер, сот органы укук коргогондары чекип коет. Бирок ошондой шалаакылыкка күмөн жараткан моменттер байкалып атат. Эмне үчүн тез жардам келип, ошол мезгилде тез жардам келип, баланы карабай кетип калды деген суроо бул коюлушу керек. Тез жардам кызматы кеткенден кийин, баланы ооруканага алып баргандан кийин канча саат, 12 саат ошол жерде кароосуз, 18 саат кароосуз калып калгандыгы тууралуу. Ошол эле учурда окуяны билген билим берүү кызматкерлери маалыматты жашырдыбы, жашырбадыбы, ал өзүнчө укуктук баа берилиши керек ошол моменттерге. Мындайча айтканда, тергөөчүнүн профессионалдуулугунда ал иш. Бул боюнча прокуратура дагы өзүнүн иш аракеттерин жүргүзөт. Сиздер кабатырланбаңыздар. Мектепте ушул акыркысы болсун. Бишкек шаарындагы Кыргызстан боюнча мектептерде ушул акыркысы болсун. Ушул боюнча ар бирибиз балдар менен иштеп, коргонгондар менен иштеп, мектеп жамааты менен иштеп, ушул нерсени чекип коюшубуз керек. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү жыйын ушул тийиштүү кызматтар сиздердин үнүңүздөрдү угсун, сиздердин сурооңуздарды анализдесин, анан иш тартибин дагы тапшырманы катуураак койсун деген максат менен мына жетекчилер чогулуп бүгүнкү жыйынга келип отурат. Бүгүнкү ушул жыйынга катышкан ар бир кызматкерге, жалпы мектеп жамаатына, ата-энелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кайдыгер болушубуз керек. Кайдыгер болбогондо ушундай маселелерге чек коюлат, ушундай маселелерди токтото алабыз. Дагы бир жолу терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, сабыр кылыңыздар. Бул Кудайдын иши, кайтып келбейт. Бирок ушул